Кубанычбек Аркабаевдин «Бала талашкандар» романынын уландысы 2-бөлүм «Жаштыктагы мастыктар». Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Ак халатчандардын аракети менен дене бою жеңилдеп, көңүлү сергиген сайын эс акылына келип, өзүнүн азыркы абалын, өткөнүн, келечегин ойлогон уланды эми санаа басты. Мындан аркы жашоом кандай болот? Жаркынайсыз кантип жашайм? Деген сыяктуу суроолуу ойлоруна жооп таппай, башкага да алаксып кете албай түйшөлө берди. Ушул коркунучтуу ойлорунан качканынан улам бир жума бою баш көтөрбөй ичти да керек болсо. Бирок ичкилик эч көйгөйдү чечпейт тура, көбөйтүп эле жибербесе. Канчалык оор жана арты өкүнүчтүү болсо да, Жаркынай менен таанышкан, бирге жүргөн, жашаган күндөрүн эсине түшүрүп, көңүл ээлегинен өткөргөн сайын ага болгон кусалыгы ашып баратты. Бир үйдүн жалгыз уулу болуп, эрке өскөн ал окууну бүткөнүндө элчилеп алдына чоң максаттарды деле койгон эмес. Окуйм деген шылтоо менен шаарга келип, Улуттук университеттин тарых факультетине оңой эле өтсө да, көңүл түпкүрүндө көңүл ачуу, жаштык дооран сүрүү деген тымызын максат катылып жаткандыктан окуу жылынын алгачкы айларында эле сабактарын калтырып, бейжай жашоого өтүп алган. Ошентип тийди кашты болуп окумуш эткен. Ата-энесинин окуу акысына төлө деп берген акчасын ойноп күлүүгө короткон ал 1-курсту бүтө электе эле окуу жайдан айдалган. Окуудан чыгарылганын атасы билсе, шаарга 1 мүнөт калтырбай айылга алып кетээринен корккон улан эми кандай да болсо жумуштап, окуу акысын төлөп, окуусуна кайра кириш үчүн жан талашты. Эч кандай кесип үйрөнбөгөн, кара жумуштан качкан ага оңдой берди болуп, ошондо машина соодасында иштеген жердеш байкелер жолугуп калып, аларга жардам берип жүрүп, дагы да болсо атасынын акчасы менен ушул бизнеске кирип, аны өздөштүрүүгө, жетишерлик акча иштеп табуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Эми ал келечеги жок окууга акча сарптагысы келбей, ата-энесине окуу атам деген калпты айтып, оңой акчага кызыгуусу ого бетер артып, машина алып сатуу соодасына баш оту менен кирип кеткен. Алгачкы 2 жылда аракети менен кызыгуусу катуу болгондуктан соодасын ийгилик коштоп, шаардын жакшы жеринен жер алып, хан сарайдай чоң үйдүн жер пайын да түптөп койгон. Ошондогудай аракетин мыктылап кыла бергенинде дагы да бутуна туруп, белдүү ишкер болуп чыгат беле, эгер жеңил ойлуулугу бар, көңүл ачууга жакын жаны акчаны самандай чачкан бейжай жашоого ооп кетпегенинде. Ал көпкөлүң учурунда эмнеге гана барган жок. Арак менен тамекини мындай кой, кумар оюндарынын түрүн ойноп, наша чегүүгө чейин барган. Дагы жакшы аларга биротоло берилип кеткенден Кудай чоң сактаптыр. Ошондо да сооданын берекеси менен 3 жылча шапар тээп жашап, анан иши акырындан артка кете берип, бир күнү айлантуудагы акчасы бир да машинага жетпей калганында эсине келгени менен кеч болуп калган эле. Минтип жүрө берсе, чындап сызга отураарын түшүнгөн ал эми шаардагы жерин жер пайы менен сатып, андан түшкөн аз эмес акчаны соодага салып, эстүүлүк менен иш жүргүзө баштаган. Бирок бул ирет өзүнүн күнөөсүнөн эмес, башкалардын кыянатчылыгынан улам банкрот болду. Пенде дайыма ач көздүккө азгырылганда бирди көрөт эмеспи? Бир күнү автоунааларды алып, кайра үстүнө бир аз акча кошуп саткандан тажаган ал кайсы бир чет өлкөдөн машина ташыган компанияга буйрутма берип, арзан машиналарды алдырып келип, кымбат сатып, кыскасы пайдага маарымай болду. Биринчи жолкусу мындай соодасы ийгиликтүү болгон эле. Бирок экинчисинде чет өлкөгө буйрутма берилген машиналардын келиши улам создуга берип, акыры жарым жылга жакын убакыт өткөндө бул компания банкрот болгону, анын чет элдик кожоюндары из жашырып кеткени белгилүү болду.
өзүнө окшоп бир заматта сызга отуруп калган ишкерлер жогорку органдарга арыз жазгандары менен ал жактан изделип атат дегенден башка жооп айтылган жок. Болгон бүткөн мыдырын алдаткан ал ошондо башка бара турган жагы жок болгондуктан бул фирманын кеңсесин айланчыктап эле күн өткөрүп калган. Анда отургандар башында баары жайында болоорун айтып, көңүл жайгармыш этишкендиктери менен кийинчерээк фирма ээлери өздөрү менен да байланышпай жатканын, 2 айдан бери маяналарын алышпаганын айтып, ого бетер супсунду суутушкан. Ошондон кийин гана өзүнө окшогон ишкерлерге кошулуп, улан алардын үстүнөн жогорку мамлекеттик органдарга арыз жазган. Кийинчерээк аларга фирманын кеңсесинде иштеген кызматкерлер да кошулушкан. Ошол алдамчы фирма жайгашкан шаар борборундагы чоң имаратка алгачкы киргенде анын кең коридорлорун жууган жашамал аялдардын арасынан бир жаш кызды көрүп, өзү жаш десе жаш, сулуу десе сулуу кыз экен, мындан башка жумуш таппай калгансып эмнеге бул жерде пол жууп жүрөт, балким энесинин ордуна иштеп жаткандыр деп ойлоп койгон эле. Кийин 1 айга жакын убакыт өтүп, фирмага буйрутма берилген машиналар кечиккенде улан бул имаратка байма бай каттай баштаганда деле баягы кыз пол жууп жүргөнүн көрүп түшүнгөн эмес. Бара-бара иши артка кеткен сайын бул жакка тез-тез каттап, мындагыларга таанымал болуп калганында алиги дайыма жүзүнөн жылмаюу кетпей жайдары жүргөн кыз өзү менен баш ийкеп учурашчу да болгон. Бир ирет фирманын кеңсеси жабык болгондуктан коридордо турду эле, ал кыз пол сүрүп келип жанына жеткенинде белин түзөгүчө токтой калып сураган. Байке, буларда зарыл жумушуңуз бар беле? Кече кечкилебиз деп сүйлөшүп атышканын уккам. Түштөн кийин келсеңиз туура болот го? Я, чын элеби? Эмнеге иштебей аткандарын биле алган жоксуңбу? Фирма ээлери айлыктарыбызды которбой жатышат. 2 айдан бери айлык ала элекпиз. Эмне, сен да биякта иштейсиңби? Полун жууйм. Чоң кыз, кечирип кой, эмне үчүн жап-жаш болуп туруп пол жууп жүрөсүң? Сендей жаш, сулуу кыздарга башка деле жакшы жумуштар бар эмеспи? Деп улан эми өз көйгөйүн унутуп, бул кыздын ишине кызыга кеткен. Билбейм, классташтарым шаарга окуганы келишсе, мен кандай жумуш болсо да иштейм деп келип, биринчи жолуккан ушул ишке кирип алгам. Жакшы жумушту кийинчерээк караштырабыз го. Анын үстүнө бул жумушка көнүп алдым. Акчасы деле түзүк. Чогуу иштеген апалар да аябай жакшы кишилер дегенинде анын бул сөздөрүнөн улан актануусу эмес, баюулукту байкап, чын жүрөгү менен жардам бергиси келип кеткен. Азыр кафе-ресторандарда официант кыздар жетишсиз болуп жатат. Барсаң сендей жаш, сулуу кызды жөн эле алышат. Каалайсыңбы тааныш бармендерге жолуктуруп, жакшы ресторанга киргенге жардам берейин? Жок, рахмат байке. Ар кайсы жумушка чуркай бергенде жакшы деле болбойт го. Анын үстүнө ресторандагы ызы-чууну жактырбайм. Жайга чейин ушул жерде иштесем, анан окууга тапшырсам дейм. Аның да туура, бирок жаш туруп пол жууп жүргөнүң туура эмеспи дейм да. Бул эми кур намыс да. Мен жаман иш кылган жокмун. Өз эмгегим менен акча таап жатам. Башкача ойлонгон кыз экенсиң. Деги атың ким, билсек болобу? Деген чындап кызыккан улан. Жаркын ай, ошондой дегем да. Кандай дедиңиз эле? Дайыма жарык маанайда жүргөн кыз экен. Атына заты жарашса керек деп. Капаланган келсе шылтоо көп, бирок андан эч пайда жок. Ошон үчүн жашоонун жакшы жагын гана ойлоп, дайыма жылмайып жүргүм келет дегенинде ак саргыл жүзү жагымдуу албыра түшкөн ал жайдары күлүп жумушун уланткан. Дайым эле сен айткандай болсо гана деп улан унчукпай туруп калган. Жаркылдак кыз, кандайсың деп ошондон кийин бул кыз менен өзүндөй болуп жайдары учурашса да жакшылап сүйлөшүп, жакындан таанышууга ыңгай жаралган эмес. Аңгыча өзү машиналарга буйрутма берген фирма жетекчилери качып кеткени маалым болуп, анын кеңсесиндеги кызматкерлер өздөрү иштеген компьютерлерин, колдонгон эмеректерин айлыктарына чегерип, үйлөрүнө алып кетип, фирма биротоло жабылганда ал жака баруунун кажети да болбой калган. Сызга отурганына эми чындап көзү жеткен улан айласын таппай калган. Бизнесин кайра башташ үчүн оңбогондой көп акча керек болчу. Эч ким карыз бербейт эле. Насыя алайын десе кепилдикке коюуга эч нерсеси жок болчу. Башкаларга карызы жок болгону менен жашап жаткан батиринин акысы эле айласын кетирип койгон.
Ошондо гана улан өзүнүн орду шаарда эмес экенине көзү жеткен. Ата эненин жалгыз баласы экенин эстеген. Алардын балабыз окуусун бүтсө кайтып келип үйлөнүп, очор бачар болуп, учубузду улайт деген үмүттөрүн өчүрбөшү керек экенин түшүнгөн. Шаардагы шапар тепкен жашоосу бүткөнүн аңдаган. Сүйлөшкөн кызы деле бар болчу. Аны алып барып калса деле чоң жеңиш болмок. Үйлөнүү үлпөттүн шарданы менен бул жол болбостугу байкалбай калмак. Жөн гана баарын жыйыштырып салып шарт жөнөп кетсе деле болмок. Бирок ушунча жыл жүрүп, чоң бизнеске аралашып, анын жаман аудио машинасын шалдырата тээп кайтып барсам эл эмне дейт деген кур намысы жол бербей туруп алган. Ата энеси өзү кандай кайтып барса да кабыл алышмак. Бирок ушунча жылдан бери тойгузган убадаларынын бири да аткарылбагандыктан алардын жүзүнө тике карай алмак эмес. Уяты чыдатпайт болчу. Айтор айласы кетип калган, ал ошондо да ички кайгысын унутуш үчүн Батиринде өзү жалгыз арак ичип жата берип, дагы жакшы, Батир акысын доолап келген үйдүн ээси өз ачкычы менен ачып кирип, тез жардам чакырбаса эмне болот эле? Азыркыдай болуп ууланып ооруканага жатып калган. Дал ошондо жалгыздыктын азабын даана сезип, каралашар бир тууганы жоктугуна чындап кейиген. Канын тазалатып, ооруканадан чыкканынан кийин эптеп чыгынып болсо да айылга кетүү чечимине чындап келген ал дале болсо куру кол кайтуудан намыстанып жүрө берген. Ушинтип жүргөнүндө машина базарда чогуу иштеген жердештерден иштебей калганын угушса керек. Ата энеси каттагандардан келип кетүүсүн буйруган салам дубай жибериптир. Андагы итке минген акыбалын жакшы билген ошол жердештери: "Сүйлөшкөн кызың болсо биротоло үйлөнүп алып кет да, сен деле биздин жамандык жакшылыгыбыздан калышчу эмес элең, акча жагынан биз жардам берели" деп кеңеш айтып калышпаспы? Энеси эркек төрөгөндөй сүйүнүп кетти муну укканда. Анткени бул туюктан чыгуунун жолу болчу. Базарда иштеп жүргөндө чогуу иштешкендердин, жердештердин жана классташтардын жамандык жакшылыгынан калышчу эмес. Ража деп аталган акча чогултмай расмисине каражатын аябачу. Көрсө туура кылып жүрүптүр. Эми ошол салууну кашык салт өзүн сактап калганы калды. Ушинтип туңгуюктан жарык көрүнгөндө сүйүнгөнүнө жетине албай ошол эле күнү сүйлөшкөн кызына жүгүрүп келип, ал көптөн бери күткөн үйлөнүү тууралуу сунушун айткан. Бул кезде медакадемиянын бүтүрүүчү курсунда окуп жаткан Зарема менен улан 2 жылдан бери кыз жигит катары жүрүп, сыр чечкен узак түндөрдө өз ара тунук сүйүүлөрүн арнашып, келечекти бирге болжоп, үйлөнүүлөрү эле калган. Бирок уландын баш кошуу сунушун Зарема кандайдыр бир кайдыгердей кабыл алып, анын биринчи суроосу эле жигитти башка чапкандай кылган. "Базарда иштебей калбадыңбы? Үйлөнсөк кантип жашайбыз? Айылга кетебиз. Мен үчүн шаар бүттү. Ата энемдин жанына барышыбыз керек. Сен үчүн бүтсө, мен үчүн бүтө элек. Дагы окушум керек. Зарем, окуйсуң, окутам. Диплом алганыңдан кийин айылга келебиз. Райборбор айылыбызга жакын эле го. Машина алып берем. Барып келип иштейсиң" деп улан күйүп-бышып жибергенде Зарема талап кое сүйлөгөн. "Улан, биз үйлөнсөк шаарда гана жашашыбыз керек. Эмне мен 5 жыл бою жантылашып айылдын жаман ооруканасында иштеш үчүн окуптурмунбу? Аяктан өспөйсүң. Анан сен жакшы жумуш таап иштешиң керек. Ошондо гана үйлөнөбүз." "Зарема, бул эмне дегениң? Мен айтып жүрбөдүм беле? Акыры айылга кетишибиз керек. Анткени бир үйдүн жалгыз баласымын" деп. "Кете берели айылга, баары жакшы болот. Айтып атам го бара албайм" деп. "Анда мейли, жакшы кал" деп дайыма өзүнө жароокер мамиле кылган, эми болсо муздак сүйлөп, кадимкидей соодалашып турган Зареманы тааныбай калгансып, таң кала карап алган улан артка кетенчиктей түшүп, шарт бурулуп басып кеткен. Иши илгерилебегени аз келгенсип, эми сүйүүдөн да кагылган уландын ошондо жети өмүрү жерге кирип, баарын унутуш үчүн кайрадан арак ичип ие жаздаган. Бул жерден алыс кетсе эле бүт унутула тургансып, бет алдындагы көчөгө түшүп, эч нерсени карабай, жол коопсуздугун ойлобой кете берген. Бир кезде буту ооруп чарчаганында өзүнө келип, акыл токтотуп, эки жагын абайласа, шаардын борбордук бөлүгүнө келип калыптыр.
Бул жер Батиринен анча алыс эмес болчу. Муздак үйүндөгү үңүрөйгөн жалгыздыгы менен беттешкиси келбей, бульвардагы отургучта эки жака кайдыгер көз салып отурса, бир маалда кандайдыр бир бейтааныш кыз түз бараткан жолунан кылчая берип учурашып калбаспы? Саламатсызбы? Байке, кандайсыз? Жакшы, кечиресиз, сиз ким элеңиз? Байке, тааныбай калдыңызбы? Мен Жаркынай эмесминби? Жаркынай, кечирип кой, тааныбай калыптырмын. Ден соолугуң, иштериң жакшыбы? Жакшы, өзүңүздүкүчү? Меники алынча. Эмне, оорудуңузбу? Өңүңүз шапайып калыптыр. Жок, ооруган жокмун. Жөн гана маанай жок. Коюңузчу байке, ушуга да жигит кейиби. Акча үчүн көңүл чөктү болбоңуз да. Ал бирде оңой жоголсо, бирде оңой эле табылат. Яде, тим эле чоң кишидей насаат айттың го? Улан бул кыздын такылдап акыл айтып турганына таң кала түшкөн. Бул менин сөзүм эмес, тайенемдики. Ал пенденин оозундагы периштенин кулагында. Канчалык кыйын болуп, айлаңар кетип турса да жакшы деп айткыла, дечү. Бирде жигит жөө жүрөт, бирде жигит төө минет дейт. Бул жолу банкрот болсоңуз, кийинкиде ал чыгымдарыңызды эки эселеп кайтарып аласыз деп ойлойм. Жаркынай, рахмат жакшы сөзүң үчүн. Эгер шашып баратпасаң сүйлөшүп отурбайлыбы? Мага өзүң жөнүндө айтып берчи. Мейли байке, деп жанына отурган Жаркынай кайра өзүнө суроо узаткан. Байке, кечирип коюңуз, сиздин атыңызды билбейт экенмин. Баса мен чын эле сага өзүмдү тааныштырган эмес турбаймбы? Атым Улан, Нарындык болом. Улан байке, ата энеңиз барбы? Бар, ата энем. Ата энеңиз болсо бактылуу экенсиз. Ооба, алар бар үчүн ушул даражага жетпедикпи? Мен болсо алардан 6 айлык кезимде эле айрылыпмын, деп ойлуу тарта түшүп сүйлөгөндө Улан эмне деп жубатаарды билбей калган. Катуу бараткан эки машина бетме бет кагылышканда ичиндегилердин баары мүрт кетишип, жалгыз эле мен аман калыпмын. Кырсык болгондо алдыда отуруп бараткан апам колундагы мени арткы орундукка таштап жибергенге үлгүргөн окшойт. Айтор ошол кырсыкта апамдын аракети менен ажал мени айлана өтүптүр. Байкушум десе, аябай жаман болгон турбайбы? Башка да бир туугандарың барбы? Деп чын жүрөктөн аяган Улан сөздү башкага буруп жумшартмакчы болду. Бар, анда жакшы экен. Бар, бирок жокко тете. Муну кандай түшүнсө болот? Аталаш, энелеш бир туугандарым бар. Бирок алар менен тааныш деле эмесмин. Катышпайсыңбы? Ооба, анткени алар мени билгилери да келишпейт. Эмнеге? Атам 3 баласын, апам 2 баласын таштап, жакшынакай үй бүлөлөрүн бузуп, баары каршы болгонуна карабай үйлөнүшкөн экен. Кантип анан алар мени жакшы көрүшөт. Сенде эмне күнөө? Ата энеңди ажыраштырган сен эмессиң да. Алар чоң сүйүүгө кабылышкан го. Ооба, бир гана аларды туура түшүнгөн тайенем, сен сүйүүдөн жаралган кызсың дечү. Байкуш тайенем кызымдан калган медерим деп мени бапестеп багып чоңойтту. Ушундай адамдан тарбия алганыма бактылуумун. Болбосо турмуштун катуу соккуларына туруштук бере алмак эмесмин. Байкушум десе, эми мындан аркы жолуң ачык болсун. Тайеке, тайежелериң барбы? Мен тайекемдин багуусунда, тайенемдин тарбиясында чоңойдум. Тайежелерим деле бар, бирок алар алыс жакта турушат. 2 жыл мурун тайенемдин көзү өтүп кеткенде чындап жетим калганымды түшүнгөм. Тайекем менен тажеңем жакшы адамдар болгону менен өз балдарына көрсөткөн мээримди мага көрсөтө алышкан жок. Өзүңүз канча бир туугансыз? Ата энем менден башка балалуу боло алышпаптыр. Башкача айтканда балдары туктуу болуптур. Бир карындашым 3 жашка чыкканда чарчап калган. Байкушум, абдан жаман болуптур. Ооба, жалгыз бала үчүн мени эркелетип чоңойтушту да, а мен болсо алардын үмүтүн актабай минтип жүрөм. Жашсыз, али да кеч эмес, үйлөнүп, балалуу чакалуу болсоңуз, ата энеңиздин тилеги орундалар. Рахмат. Жаркынай, сендей карындашым болсо деп кыялданчу элем. Мен дагы сиздей агам болсо дечүмүн. Анда мындан кийин экөөбүз бир тууган болуп жүрөлү. Макул байке, деп Жаркынай ордунан тура калганда, Улан аны кучактап чекесинен өпкөн. Ушинтип жалгыздыктарын айтышканда, ортолорунда ага карындаштыкындай жылуулук пайда болгон экөө дагы бир аз сүйлөшүп отурушкан соң, Улан Жаркынайга жанагы сүйүүдөн кагылган кайгысы боюнча суроо узаткан. Жаркынай, сен азыр медакадемиянын 5-курсунда окуп жаткан болсоң, анан сүйлөшкөн жигитиң үйлөнүү сунушун киргизип, бирок окууну бүткөндө айылга барып жашаарыңарды айтса макул болот белең?
Эгер ортобузда сүй болсо, айыл турмак атам тааныбаган алыс жактарга болсо да ээрчип кете бермекмин, деп ойлоно түшүп жооп берген Жаркынай кайра өзүнө суроо узаткан. А эмне болду? Эч нерсе деле болгон жок, жөн эле сурадым. Бул күнү Жаркынайды үйүнө узатып барган Улан канчалык татаал тагдырлуу болсо да жаркылдап жүргөн, турмуштун ачуу таттуусун көргөн жакшы кыз экен. Жакшы жубай болуп берчүдөй. Ушул эле кызды алып алсамбы деген ойго келген. Ошондон баштап баягы кеңсени кайрадан айланчыктай баштап, ан сайын Жаркынай менен курган мамилеси ынагына тарта берип, акыры ага сөз айтып, унчукпаган макулдугун алган соң жердештеринин, чогуу иштешкендеринин акчалай жардам берүүсүнүн арты менен жоро жолдошторунун коштоосунда ала качуу жолу менен үйлөнгөн. Болжогонундай эле Жаркынай ыйман ынсаптуу адам, кайната кайненесине карамдуу келин, күйөөгө сый урматтуу жар болуп берген. Чогуу жашаган 5 жыл ичинде экөө олуттуу деле нааразылашып көрүшпөдү. Тетрисинче абдан ынак жубайлардан болуп, айылдаштарын ынтымагы менен суктандырышты. Бири кем дүйнө. Бирок Жаркынайдын согунчогу канабай коюп гана бактылары бөксө болуп туруп алды. Бирок мында Жаркынайда күнөө жок эле. Үйлөнгөндөрүнө 1 жыл болуп, бала көрүшпөгөндөрүнө экөө шаарга келип дарыгерлерге көрүнүшкөн. Алгач Жаркынай текшерилип таза чыкканында дарыгерлер дароо эле Уланга анализ тапшыруу талабын коюшкан. Ошондо гана тукумсуздук күнөөсү бир эле аялда эмес, эркекте да болушу мүмкүн экени жубайлардын оюна келген. Дарыгерлер шекшигендей эле текшерүүнүн натыйжасында Уландын уругу бала жаратууга жарамсыз болуп чыгып, мындай катуу соккудан жубайлардын өзгөчө Уландын эси эңгиреп турганда дарыгерлер бул арак ичүү, тамеки, наша тартуу сыяктуу зыяндуу адаттардын салакасы. Алар уруктун кыймылын азайтып, алсыздандырып салган. Эгер бул жаман адаттарды таштап, денеге күч-кубат берер табигый гана тамактар менен азыктансаң, көп убакыт өтпөй балалуу боло аласыңар, деп үмүттөндүрө алышкан. Бир кездеги бейжай жашоосунун кесепети жөн кетпей, келечегине сокку урганына кабыргасы кайышып, каттуу өкүнүп, жердин катуулугунан гана кирип кетпей араң турган Уланды ошондо да Жаркынай мүңкүрөбөөгө, жигит катары кыйынчылыкты көтөрүүгө чакырып, балалуу болууну канча жыл болсо да күтүүгө шыктандырган. Ага жараша Улан да тамеки менен аракты биротоло таштап, дарыгерлер айткандай күчтүү тамактар менен азыктанып, бала жаратуу мүмкүнчүлүгүн кайра жаратууга белсенип киришкен. Ошентип Уландын тукумсуздугу айкын болгондо, жубайлар өздөрүнүн мурда ата-энелеринин небере жыттасак деген тилеги, тукумубузду улайт деген үмүтү коркунучка кабылганынан коркуп кетишкен. Жалгыз уулунун балалуу боло албасын билген алар тагдырдын бул кордугуна чыдай алышпайт болчу. Мындай соккуну көтөрө алышпайт эле. Андыктан Улан менен Жаркынай бул сырды ушул убакка чейин бекем сактап, балалуу болуу үмүтүн үзбөй келишкен. Эми карабайсыңбы? Минтип Жаркынай күнөөсүз жерден үйдөн кетирилип, Улан күйүттөн улам алапайын таба албай өзүн жоготуп койду. Ал ушунун күүсү менен ата-энесине чындыкты айтып, Жаркынайды алып келейин деди. Бирок дале болсо аларды аягандыгынан улам унчук албады. Ооруканадан чыгып келгенден кийин Улан үйгө тынч алып тура алган жок. Түшкө чейин эмне кылаарын билбей ары бери баскан ал түштөнгөн соң атын токуп, мылтыгын алып, айылдын чыгыш жагындагы сай бойлоп өскөн токойду карай бастырып кетти. Кечке кыргоол уулап, жолу болбогондуктан күүгүмдө куру кол кайткан ал жатар жаткыча мылтыгына ок даярдап, жылкыны түгөлдөгүчө кийикке барып келейин деп таң атпай тоону карай бастырып кетти. Мергенчилик ышкыны жейт атасынан мурастаган, дагы бир кумары жылкы баласы болгон ал кышы жайдыр 3-4 күндөп, ал тургай бир жумалап болсо да тоодо жүрө берчү. Колу түз, жолу ачык, ал сейрек учурларда гана олжосуз келчү. Мергенчиликке кандай иш кыланса, андагы окуяларды ошондой эле көркөмдөп айтып берүүнү жакшы көргөн ал бул ирет бир түнөп эртеси түш боло электе эле куру кол кайтып келип, жылкы түгөл экенин, элик уулап жолу болбогонун көңүлсүз түрдө кеп салып, чай ичкен соң айыл аралай басып кеткенде Абышка кемпир кайра арак ичип албас экен деп коркуп кетишти. Бирок кечкире соо эле кайтып келип, мал жайлаганга жардам берип,
Кечки тамактан кийин эрте эле жатып алды. Айтор Уландын жанын коерго жай таппай жатканы ушул өзгөргөн жүрүш турушунан эле байкалып турду. Чыдабай кетип ичип жибербесе экен деп ичтеринен кыйпычыктаган ата-энеси өздөрүнчө калгандарында күңкүлдөшө сүйлөшүп, эмне кылышты кеңешишти. Эмне кылаарын билбей эле кайсалактап калды го бул, деп башын чайкады Байөмүр ата, эч качан эрте жатпаган уулу бөлмөсүнө жатканы киргенде таң калып. Аста угат, чарчаган го, түндө уктап алса керек, арык ичип ийбесе эле болду, деди ырыскан эне шыбырай сүйлөп. Намысы болсо ичпес, эмне кылаарын билбей атат. Алаксыгыдай жумушу да жок эмеспи? Шаарга барам десе жолун тозбойлу, өзүбүз да жибербейли. Ооба, барып кел десек эле бизди уруксат берди деп келинди кайра алып келип жүрбөсүн. Табаарына ишенбейм, тапса да Жаркынай кайра келбейт. Ким билет, тапса мунун анын макулдугун сурап койбойт болуш керек. Ой боюна койбой алып келе берет. Тим эле сүйүүсү укмуш экен. Аста эми угат. 5 жылдан бери бири-бирине көнүшүп деле алышты да, сүйүүдөн мурда. Ажырашуу эмне оңойбу? Же келиндин жаман жактары болсочу, байкуштун төрөбөгөнү эле болбосо. Эмне кылайын эми? Бизге бала керек, небере, ушуну унутпасаң. Кантип унутам? Убакыт өтсө күйүтүп өксөрөр, деп күңкүлдөй сүйлөшкөн чал кемпир аны жайына коймой болушту. Эртеси эрте турган Улан короодогу аз-маз жумушту бүтүрүп, ата-энесине жардам берип жүрдө эле кошунасы Темике байке кыйкырып калды. Улан, кандай? Машинаң оң болсо бизди райборборго таштап койбойсуңбу? Машинам оң эле, таштаса таштап коеюн. Менин да баргым келип атты эле районго. Анда жеңең бир аз даярданып алсын, анан чыгалы. Мейли, мен машинаны бир сыйра карап, чайымды ичкиче даяр болуп калат турбайсыздарбы? Районго эмне жумуштап баратасыздар? Жайчылык элеби? Деп сурады Улан бир аздан кийин Темике менен аялы машинасына жайгашканда. Районго эмес, шаарга баратабыз. Кызым төрөгөн, бала жентектеп. Шаарга каттаган таксилер болсо салып жибер, Биздин айылдын таксилери эмне болуптур? Алар бүт шаарда экен. Асымбекке айтсам, машинам бузук дейт. Байке, мен алып барып келбеймби? Кандай дейсиз? Деп оюнда жок сөздү кандай айтып жибергенин билбей калды Улан. Анда эң сону болбойт беле. Жол киребизди төлөп, майыңды деле куюп берет элек. Келатканда кайра эле өзүңө түшөт болчубуз. Ошондой кылсак жакшы болот болчу. Атамдар каршы болбосо эле барып келем, деген Улан ойлоно түшүп көңүлсүз үн катты. Айтып көрөйүнчү, уруксат беришсе кийимимди алмаштырып алып чыгам. Күтө турасыздар да. Күтпөгөндөчү? Бекер кылдың, деди Темикеге аялы жийдеш. Ырыскан эне шаарга барса келинди кайра алып келип алат го деп коркуп атты эле. Бизди азгырды деп жаман көрүп калбайбы эми? Койчей болбогон сөздү. Ким азгырып атыптыр? Өзүнүн баргысы келип аткан турбайбы? Уруксат сураганы кетти го. Кеттик байке, деп бат эле чыккан Уландын үнүнөн сүйүнгөнү байкалды. Атамдарга айтсам, бош жүргөндөн көрө барсаң барып кел дешти. Кудай деп жолго чыгалы анда. Ошентип күтүүсүздөн шаарды карай аттанган Улан алгач аякка жетсе эле Жаркынайга жолукчудай болуп өрөпкүп сүйүндү. Бара түшүп, Жаркынайдын шаарда жакын тууганы болбогондон кийин аны оңой менен таба албасын ойлоп супсуну сууй түшүп, каяктан издешти ойлонуштурду. Кечке жуук шаарга жеткен Улан Темике байкени кызыныкына таштап, ал жерден тамактанган соң кайра арты карай айдады. Максаты көлдүн тескейиндеги айылдардын бирине эл жаткыча жетип баруу болчу. Ал чакан айылда Жаркынайдын бул дүйнөдөгү бирден бир жакын кишиси Таекеси Аманбай турат. Өз колунда чоңойгон Жаркынайдын дайыны дарегин бир билсе ушул киши билмек. Жубайынын өзү туулуп өскөн бул айылга келип кеткенине көп ишенбей турса да, балким телефон чалып абалын айткандыр. Таекесинин балдары шаарда турса жолуккандыр. Ошолор менен бирге жашап жаткандыр. Эмнеси болсо да барып көрөйүнчү деген ойдо үмүт кургурга жетеленип жөнөдү. Эл жаткыча жетип барайын деген ойдо жогорку ылдамдыкта айдаган ал болжогон учурунда Жаркынай өскөн үйдүн алдына келип токтоду. Экөө үйлөнгөндөрүндө отко киришкен. Андан кийин көлгө эс алганы келгенде бир ирет келип кетишкен бул үйгө. Анда да көпкө турушпай бат эле кетишкендиктен тааныбай калган үй ээлери жатаарга жакын келген өзүн ким эле бул деп бүшүркөй карап салкын тосуп алышты. Таеке, мен күйөө балаңыз Улан эмесминби? Деди Улан өзүн тааный албай турганын байкап. Улансыңбы? Тааныбай калыптырбыз. Кечирип кой, катташпасак ушул да.
Жаркынай кээде телефон чалып турчу эле, антип байланышпай да калды. Эмнеси болсо да жакшы турсаңар эле болду, деп эми гана уяла түшүп жанданып, биринчиден ата-энесинин ал жайын сурап келип, Жаркынайдын кандай жүргөнүнө кызыкканда, улан булардын Жаркынай тууралуу эч нерсе билбесин түшүнүп, ошондо да калпымды карматып жибербейин деген ойдо кооптоно түшүп, Жаркынай жакшы эле жүрөт, ден соолугу жакшы. Мен кошуна айылга бирөөлөрдү алып келдим эле. Учурашкыча Жаркынайдын салам дубайын жеткирейин деп эле кайрылдым, деп шаардан ала чыккан баштык толо базарлыгын өйдө көтөрүп көрсөтүп койду. Жаркынай жакшы жүрсө эле болду. Кел, кире кой үйгө, деп эми гана жылуу сүйлөп, беринки кыймылдап, айттырбай кеч келген конокко кам көргөн үй ээлери менен ал жай сурашкан улан бул карапайым адамдар Жаркынай тууралуу эч нерсе билбесине эми чындап көзү жетти. Мени күтүп калышты болуш керек, барайын. Жаркынай болуп кийин жай келип кетербиз. Баса ал уулдарыңыздын шаардагы дарегин биле кел деди эле. Шаарга барып калсак жолугалы дейбиз, деп улан эми бир үйдө чогуу чоңойгон таекелерине жолукту болуш керек деген ойдо кайрадан калп айтууга мажбур болуп, дагы бир үмүттүн этегин кармады. Кызыбыз Асел менен улуу балабыз Нурлан Москвада эмеспи? Ортончум Эрлан ошолордун жардамы менен калыс ордодо үй салып жатат. Шаарда өз үйүң болбосо болбойт экен. Үй салып жатышса уулдарыңыз жакшы иш башташыптыр. Ооба, бүтөйүн деп калышты. Азыркы заманда баары кымбат эмеспи? Дагы жакшы, кызым Асел Москвада түзүк жерде иштейт. Ошол жардам берип атат окшойт. Өткөндө жанагы сотовый дейби, ошол проводу жок телефону менен кошунаныкына чалып сүйлөштү. Анысы укмуш окшойт. Чөнтөккө салып жүрө берет экенсиң. Каалаган жагыңа, каалаган учуруңда чалат экенсиң. Асел кийинки келгенде бизге да ала келем деди, деп балдарынын ийгилигине жетин албаган таеке уланды машинасына чейин узатып келди. Ооба, кол телефон жакында эле баарыбызда болот деп жатышат. Таеке, уулуңуз Эрландын калыс ордодого салып жаткан үйүнүн дарегин бересизби? Ой, ким билсин аны? Былтыр барганда азыраак эле үйлөр бар болчу. Балдардын үйү ошол жаңы конуштун орто ченинде эле. Дареги деле жок болуш керек. Көк сайлык Эрландын үйү кайсы деп сураштырсаңар эле оңой табат болушуңар керек. Мейли анда таеке. Жакшы туруңуздар. Мен жылайын. Жакшы бара кой. Кудагыйга, Жаркынайга салам айтып кой. Түндөп шаарга кайткан улан эми араң Жаркынайды бул зор калаадан табыш бир үймөк топондун арасынан ийне издегендей эле тозоку иш экенин түшүндү. Машинасында эле уктап эс алган ал эртеси Жаркынайдын өзү билген классташ кыздарын издеди. Бир кезде шаарга келгендеринде үйүнө чейин барган булардын бирөөсүнүн үйүн оңой эле издеп тапканы менен ал бул даректе жашабай калыптыр. Жаңы конушта жашаган экинчисин эптеп издеп таап барганы менен ал Жаркынай тууралуу эч нерсе билбейт экен. Ага болгонун болгондой айтып, Жаркынай келип калса дарегин алып калуусун, башка классташтар менен тааныштардан аны сураштырып коюусун өтүндү. Ошону менен күн да аяктап, эртеси артка кайтууга туура келди. Ушундан кийин улан киши ташып шаарга байма-бай каттай баштады. Шаарга келип таксиден кезектигиче Жаркынайды издейт. Таекеси Эрландын үйүндө калыс ордо конушун көчөмө-көчө кыдырып таап барды. Бирок ал да Жаркынайдын шаарга келе бергенин билбейт экен. Кыскасы, улан жакшы көргөн жубайын канча карайлап издесе да жер соруп кеткенсип табылбады. Алан сайын сагынычы күчөдү, сар санаасы артты. Үмүтүн үзбөй издей берди. Кандайдыр таанышыңа кокусунан жолугуп калуу бул зор шаарда эң бир сейрек окуя экенин билсе да, ар бир аял затына кунт коюп карап, андан Жаркынайдын элесин издөөнү адат кылды. Мына сүйүктүү жубайын тапчудай боло берди. Бирок таксыр тагдыр пенденин ой кыялы менен эсептешпей, өз билгенин кылат экен. Жашоо турмушта адамга өз талабын коюп, аны мажбурлап аткартат экен. Убакытта удургуй өтүп, кандайдыр умтултат тура. Жаркынай кайненесине төрөй аларын, балалуу боло албай жаткандарына уландын тукумсуздук оорусу себепкер экенин айтса эле кетмек эмес. Бирок мындай кылса уланга берген сөзүнө тура албай калмак. Эң жаманы карылардын неберелүү болуу үмүтү үзүлмөк. Аларга бул өзү тарабынан урулган абдан катуу сокку болмок. Алардын бул иш улан менен кеңешилди дегендерине ишенген жок.
Өз тукумсуздугун жакшы билген ал буга бармак эмес. Анын жоктугунан пайдаланып жаткандарын да жакшы түшүнгөн Жаркынай кандай болсо да 5 жыл бактылуу жашаган үйүнөн капыс кетүүгө аргасыз болду. Бир гана өз энесиндей көрүп калган кайненеси күтүүсүздөн эле кетишин талап кылып турганы анын ызасын абдан келтирип, ал канчалык кечирим сурап, жылуу сөздөрүн айтып узатса да, өзүн бул куттуу үйдөн куулгандай сезди. Жаркынай орто жолго жеткиче ызасы менен күйүтүнөн өзүнө келе алган жок. Анан катуу бараткан машина менен жарышкансып барып, артта калып бараткан бак тарактар менен зым карагайларга, акырындан жылган тоо таштарга мелтирей караганы менен аларды көрбөгөнсүгөн ал Кубакы ашуусунан түшүп көлгө кетчү чоң жолго кошулгандарында гана эсине келип, эгер өскөн айылындагы тайекесиникине бара турган болсо, ушул жерден түшүп калышы керек экенин ойлогондо гана келечекти эстеп зааркана түштү. Эгер тайекесиникине барса, алардыкында 1-2 гана күн тура аларын, айылда жумуш жок болгондон кийин баары бир эле шаарга кайтууга туура келерин ойлоп, эмне болсо да бараткан жолунан буйдалбай кете берүүнү, бара көрүүнү туура тапты. Бирок анын шаарда түз барып түшө турган үйү жок болчу. Бала кезден чогуу өсүп, кыйбас курбулардан болуп калган классташ кыздарынын экөөсүнүн үйүн болжолдуу түрдө билчү. Бирок улан болуп машина менен гана барып жүргөндөрүнөн улам алардын так даректерин билчү эмес. Анын үстүнө шаарга жакындаганда күздүн кыскарган күнү уясына батып, бат эле кеч кире баштады. Дарегин билбеген курбуларынын үйүн күүгүмдө турмак күндүзү да бул турмушу азан-казан түшүп кайнап жаткан шаардан таппасын түшүнгөн ал Аламүдүн базарына жете бербей, Ак түндөр деп аталган мейманкананын алдынан түшүп калды. Анткени бул мейманканага бир жылы улан болуп шаарга келгендеринде түнөп кетишкен. Ошондо ак дагы түндөр болобу деп күлгөнүндө улан сүйүү түнүн өткөргөндөрдүн жайы да деп түшүндүргөнгө аракет кылганында, каяктагы сүйүү ушул жерде, билдим кимдер келип жатып кетишерин деп уккусу келбеди эле күлүп жиберген жубайы шаардын мейманканасына аттуу жайларына жалаң эле бузулган бирөөлөр келбесин, алардын кардарларынын санын сырттан келген коноктор менен өзүлөрүндөй болгон шаарда тууганы жоктор токтолушарын айтып, жаман ойлобой өз үйүндө көрүп эс ала берүүсү керек экенин айтып ынандырып, ичкери карай өзү баштап кирген. Жаркынай баш бакканында эле бул жай өзү жийиркенгендей ыпылас эмес, тескерисинче ичи таза, тынч, жасалгалары көркөм экенин байкаган. Тосуп алган мейманканачы аял жайдары мамиле кылып, сылык сүйлөп, 2 кишилик бөлмөсүнө жайгаштырып, жаңы шейшептерди берип, айтор кардарларына кылган кадимки жакшы мамилеси менен жакканга аракет кылган. Ошентсе да Жаркынай бул конок үйүнө көп коошо албай койгон. Өз үйүндөй көрүп ыңгайлуу жайгашып, төшөгүнө сунала жата кеткен уланды түшүнө албай, мындай жайларга жатып көнгөн окшойсуң деп тамашачыны аралаш какшыктап да алган. Жаркын жаман ойлобой ыңгайлуу жайгашып, жол тартып келдик, камсанабай эле эс ала бер. Айтып атпаймынбы, мындай мейманканаларга жалаң эле жаман кишилер жатпайт деп. Улан канчалык көңүлүн жайгарса да, бөлмө ичи таза экенин байкап, алдына жаңы шейшеп салынса да, кандайдыр бир жийиркеничтен улам бул жайга анча ыңгайлашып, коошо койбогон, андыктан түндөсү жакшы уктай албаган. Муну байкаган улан кийинки күнү үйү тарын билсе да, Жаркынайды досунукуна алып барган. Азыр эми башына күн түшкөн Жаркынай, ошондо ырас эле бияка кириптирбиз, болбосо азыр көчөдө калмак экенмин деп ичинен сүйүнүп, андагы өзүнө ыпыластай сезилген мейманкананын астанасын өзү жалгыз аргасыз аттап, баш калка сурап турду. Конок үйүнүн кызматкери ошондогудай эле илберинки кыймылдап, бир кишилик бөлмөгө жайгаштырган соң, ал ичинен бекинди да, сырткы кийимин гана чечип, төшөккө бүкүлүп бойдон кулап, ички бугун кармай албай букулдап ыйлап жиберди. Ошол бойдон ордунан козголбогон ал кыйлага ыйлап жатып, анан терең ойго батып, акыры шайы кетип чарчаганында уктап кетти да, таң ата ойгонуп, азаптуу түн артта калганына сүйүнүп, дароо туруп, жуунуп, таранып, түзүк деген кийимдерин кийип, оокаттарын бир суткага акча төлөнгөн мейманкананын ошол эле бөлмөсүнө калтырып, иштерге жумуш, жашаарга батир издеп шаар аралап жөнөдү. Ал түндөсү мындан аркы жашоосу жөнүндө ойлонуп жатып,
Ушунча болгондон кийин балалуу болбой жаткандарынын негизги себебин билбеген кайнаталары ушундай чечкен соң улан менен ажыраша турууну, аны менен жолукмак тургай байланышпоону, дайын дарегин жашырып жашына турууну чечкен. Ушундай кылса өз келечеги тууралуу олуттуу ойлонбогон, мындан улам тукумсуздугуна каршы дарылангысы келбеген, өз эле айыгарына ишенген улан бул кемчилигин сезип кыймылдай баштамак. Кыскасы, Жаркынай кайнаталарына, уланга, өзүнө да убакыт берип, жашоолору жайгарылып, жакшы жагына огуча жашына туруу чечимине келди. Жумуш менен батир издөөнүн жолдорун көп билбеген Жаркынай көчө кыдырып, эл аралап баратып, бир чоң ашкананын кире бериш эшигинде идиш жууган кыздар керек деген жазууну окуп сүйүнүп кетти да, дароо эле бул жайга кирип, кызматчыларына келген себебин айтса, идиш жууганга киши таппай жатышыптыр. Дароо эле ашкананын кожоюнуна жолуктурушту. Толугунан келген кырктардагы киши экен. Жаркынайды базардан мал көрүп аткансып, сынаакы көзү менен бутунан башына чейин сыдыра карап, «Иштей аласыңбы?» деди кайдыгер үндө. «Иштей алам, иштейм», деди Жаркынай ишенимдүү түрдө. «Жумуш оор, эртеден кечке чейин идиш жууйсуң», деди ал Жаркынай өзүнө жаңылыш кайрылып жаткандан бетер сөзүн бышыктап. «Мен андай оор жумуштан качпайм», деди Жаркынай, бул киши иштеп кетерине ишенбей жатканын эми байкап. «Иштегенге жакшы шарт түзүп берсеңиз эле болду». «Шарт түзүлгөн, күнүнө 500 сомдон төлөнөт. Буга кошумча жатакана бар, ичкен тамагың бекер. Дагы кандай кылышым керек? Башка эч нерсенин деле кереги жок. Анда карындашым, мындай, азыртан айтып коеюн, иштеген акчаңды күнүгө же жумасына бере албайм. Ай бүткөндө аласың. Ага чейин жумуштун оордугуна чыдабай 2-3 күн же бир жума иштеп кетип калсаң, өзүң өнкөр. Иштеген акыңды бербейм. Ошон үчүн жаш экенсиң, башка иш изде. Же болбосо бул жумушка чыда. Жакшынакай эле келин экенсиң. Балким бир аз күтө туруп официанттардан бошоп калса ордуна иштерсиң». «Чыдайм, ушул эле жумушта иштеп турайын». «Мейли анда, сүйлөштүк, барып иштей берсең болот. Мойкада Гүлүпай эже иштейт. Ошол баарын көрсөтүп берет. Жарым саатка уруксат бериңиз, оокаттарымды алып келишим керек». «Мейли». Ошентип өзүнүн ою боюнча укмуштуудай жолу болгон Жаркынай ошол эле күнү батир да таап, жумушка да кирип, жаңы турмуш баштап жиберди. Жаңысы курусун, ашкананын кожоюну айткандай абдан эле оор жумуш экен. Эртеден түн бир окумга чейин ашканага алгачкы кардар киргенден жабылгача тикеден тике туруп, ысык суудан кол чыгарбай, буулуу бөлмөдө бөкчөңдөп идиш жуумай, айылда өсүп кара жумуш менен чоңойгон Жаркынай көп деле кыйналбады, бат эле көнүп кетти. Шар кыймылдап, шамдагай иштеп жумушуна өзү эле жетишпестен, жанындагы 60ка чыкса да тайкы тагдырынан улам ушинтип кор жумушта иштеп жүргөн Гүлүпай эженин түйшүгүн азайтты. Анын үстүнө ички күйүтүнөн алаксыш үчүн да бул жумушка баш оту менен кирди. Эртеден кечке келген кеткен элдин аягы тыйылбай дем алышсыз иштеген бул ашканага идиш жуугуч токтобой ишти аксатып келиптир. Ошон үчүн да ашкана ээси идиш жуугучтарга жатакана берип, ичкен жегенин бекер кылып, жакшы шарт түзгөнү менен жумуштун оордугуна чыдабай качып кетпесин деп эмгек акысын айдын аягында берип жүрүптүр. Жаштар карап да койбогон, жашы өйдөлүп калгандар чыдай албаган. Гүлүпа эже сыяктуу бара турган жери жоктор гана эптеп түтүп иштеген бул жумушка Жаркынайдын келиши бүткүл ашканага жеңилдик болду. Ашкананын ишинин жүрүшү, анда иштеген ар бир жумушчуга көз каранды. Ашпоз тамагын кечиктирип, официант өз убагында тейлебегендей эле идиш жуугуч начар иштеп, таза идиштер тартыш болсо кардар күтүп калат. Бул билинбей эле ашкананын беделин түшүрөт. Чындап келсе, көп күтүп, убактысын короткон кардарларды качырат. Аларды атаандаштарга тарттырат. Ошон үчүн кайсы ашкана же кафе болбосун тез тейлөөгө чоң маани берилет. Жаркынай келгени таза идиш тартыштыгы жоюлуп, көйгөй жаратпай калды. Андыктан кожоюндан тарта ашкананын катардагы тейлөөчүсүнөн бери Жаркынайга карата жакшы ойдо калды. Анын жоопкерчиликти сезгени, иштермандыгы, токтоолугу, өз алдынча муңдуудай жүргөнү менен адамга жайдары мамиле кылганы кимге болбосун жакпай коймок эмес. Бара-бара ал жамаатка алынып, анын ар бир мүчөсү менен жакшы мамиле түзө алды. Ал эми өзү менен бирге жашаган Гүлүп эже экөө бири-биринен сыр жашырбаган ынактарга айланышты.
Өзгөчө ашкана кожоюну Жамшитке жакшы жумушчу катары жакты Жаркынай. Анан ким эле ишин илгерилетип жаткан кишини жакшы көрбөсүн. 2-3 күнгө араң чыдайт болуш керек деп ойлогон ал Жаркынай 1 ай бою кабагым кашым дебей иштеп жүрө бергенинде ичи жылып жакшы мамиле кыла баштады. Эртели кеч кирип Гүлүпай эже экөөнүн ал-абалын сурачу болду. Ошондо Гүлүп эже анын Жаркынайды жактырып калганынан шектенди. Мурда мойкага көп кирчү эмес эле. Бул эмне болуп калган? Кыязы сени жактырып калган окшойт. Багың ачылат деген ушул. Мындай эркек көрүнгөн ургаачыга эле көз сала бербейт. Коюңуз эже, капкайдагыны айтпай. Жакшы иштеп атпайбызбы? Ошон үчүн ыраазы болуп атса керек, деп чоочуп да кеткен. Уяла да түшкөн Жаркынай анын сөзүн бөлдү. Сага кайдыгер эместигин сөзү менен көзүнөн билинтип койду. Сөз айтса дароо макул болуп, өзүңдү жеңил багылба. Башың бош эмес экенин айтып моюн толго. Бая күнү кичине акча сурап кирбедим беле. Ошондо атайла эле сен жөнүндө такып сурады. Сенин башың бош экенин айтсам сүйүнө түшкөндөй болду. Эже, мен чын эле башым бош эмес. Күйөөм экөөбүз ажырашай элекпиз. Ал экөөбүз сен мен деп кайым айтышканда эмеспиз. Кайнатамдар түшүнбөстүк кылышты. Ал байкушум эмгиче шаарды түрө кыдырып мени издеп жүрсө керек. Жолуксак эле кайра эле бирге жашай баштайбыз. Аныңар жакшы экен, бирок балалуу боло албай койгон турбайсыңарбы? Күйөөң кайра жашагысы келсе да кайындарың жол бергидей эмес. Аларга бала түрөп берчү келин керек да. Ошон үчүн жаңы жашоо башташың керек. Укканыма караганда Жамшит аялы менен былтыр эле ажырашыптыр. Аялы аябай кызганчаак неме экен. Күнүгө чыр сала бергенинде чыдабаган жаны бүт мүлкүн таштап басып кетиптир. Жигиттик кылыптыр. Аялы сотко берген экен. Сот үйүн аялына берип, олчойгон алимент кесиптир. Бирок Жамшиттей жигитке ал кеппи. 1 жылдыгын бир төлөп коюптур. Аялы эми элдеше албай жүрөт имиш. Жамшиттин 3 эркек 2 кызы бар. Сенден төрөп беришиңди деле талап кылбайт. Коркпой эле кой. Эже, мен балким төрөй алаттырмын. Кайдан билесиз? Төрөй алсаң андан бетер жакшы. Анда тим эле бактылуу болуп жашабайсыңарбы? Жок эже, күйөөм экөөбүз убактылуу эле бөлүнүшкөнбүз. Ага мен жакшылап ойлонсун деп эле жолукпай жүргөм. Бирөөдөн биякта экенимди эле айттырып жиберсем жетип келет. Бирок баары бир эле Жамшиттей кишини таппайсың. Бай десең бай, жаш десең жаш, түшүнүктүү. Дагы эмне керек? Билсең анын бул ашканадан башка да шаардын ортосунда заңгырган кафеси бар. Дагы канча каткан байлыктары бар, ким билет. Ошон үчүн ал сөз айтса баш тартпа. Гүлүп эже, кызык экенсиз. Айттым го мен. Ошентсе да ойлонуп көрсөң, меникин туура көрөрсүң. Мейли. Ошентип күндөр өтүп жатты. Эртеден кечке чейин тынымсыз идиш жуумай, түн бир окумда бөлмөгө эптеп жетип суй жыгылмай. Бул жумушка киргенине да билинбей эле 2 ай болуп кетиптир. Ашкана ээси Жамшиттин жанагы өзгөчө көңүл бура баштоосу болбосо орчунду деле жаңылык болгон жок. Жакшынакай жашоосу бузулгандан кийинки тагдырга болгон таарынычы, ызасы менен кайгысы бөксөрүп, эми анын ордун уланга болгон сагынычы менен кусасы толтурду. Эмгиче эмне болду экен ал? Кыйынчылыктарга байымы жок эле бирдин ичинен чыгып жиберген жокпу? Дарыламак тургай кайра тамекисин тартып, арагын ичип алган жокпу? Мени кетирип жиберген үчүн ата-энесине жаман айтып, ортолорундагы ынтымак ыдырабады бекен деген сыяктуу санааларга чарпылчу болду. Ошентип кеч күздө шаарга келип, кыш ортолосо да бир ашканадан сыртка баш бакпаган жашоосу беймарал өтүп жаткан эле. Ошондой күндөрдүн биринде кадимкисинче иштеп атса Жамшит чакыртыптыр. Коркуп жүрдө эле жүрөгү огу бетер шуу дей түштү. Гүлүпай эже муну укканда кадимкидей сүйүнүп кеткенсиди. Мен айткандай кыл, жеңил баа болбо. Антсең жеңил ойлуу экен деп Жамшит жаман ойдо калат. Бирок катуу да кагып салба. Өзүң билесиң да эми. Болуптур, жолуң болсун, деп тим эле алыска узатып жаткандай суулуу колу менен далысынан сылады. Жаркынай, Гүлүпай эже экөө ушул убакыттын ичинде Жамшиттин бөлмөсүн анын суранычы менен 2 жолу жууп, жыйнап беришкен. Тамекинин жыты буркураган, чаң баскан буюмдар өз ордун таппай калгандай иретсиз жыйналган кадимки бойдок эркектин бөлмөсү эле. Ошондо Гүлүп эже Жамшитти актап жаткандай жан тарта сүйлөнгөн. Эркектин баары эле ушул. Жанында аял болбосо чочко болуп калышат тим эле. Жамшитти деле түшүнсө болот. Чоң иштерди ойлонгон жаны мында майдаларга көңүл бурбайт. Жаркынай бул иретсиздикке анча деле маани бербей,
Кайненем жок болсо улан экөөбүздүн бөлмөбүз да эмдигиче мындан да жаман акыбалга келмектир деп ойлоп койгон. Бул жолу Жамшиттин кабинетине киргенинде мурдагыдай иретсиздик көрүнбөдү. Тескерисинче жагымдуу жыт келип, бөлмө ичи жаңыртылганы байкалды. Үстөл үстүнө түрдүү жер жемиштер, таттуулар, салаттар коюлуп, конок тосчудай жасалгаланыптыр. Өзү да майрамга барчудай кийинген экен. Баш бакканында ордунан тура калып, алдынан утурлап, уяла, тартына түшкөн Жаркынайды астейдил колдон алып үстөлдү карай жетеледи. Жамшит байке, кечиресиз, эмне жумуш менен чакырдыңыз эле? Киридиштер көбөйүп кетти, ошон үчүн мен шашылышмын, деди Жаркынай тайсалдай түшүп. Кудай алсын ошол жумушту. Мен берки официант кыздардын бирин Гүлүпай эжеге жардамга жибердим. Ошон үчүн шашпай эле кой. Кел андан көрө тамактангыча аркы беркини сүйлөшүп отуралычы. Канчадан бери менде иштесең да сен жөнүндө көптү билбейт экенмин. Бул орто бойлуу, толугунан келген эркектин үнү дирилдей чыгып, толкунданганы байкалды. Коюңуз байке, сиз экөөбүз эмнени сүйлөшмөк элек, андан көрө бара берейин, деп Жаркынай артка кетенчиктеди. Жок, отур. Сени менен сүйлөшчү сөздөрүм бар. Андан көрө дасторконго карачы. Тартынбасаң, мен деле чоочун эмесмин го. Рахмат байке, бирок жөн эле койсоңуз болмок, деп Жаркынай орундукка жайланышканда Жамшит жаш баладай элпик кыймылдап, үстөлдөгү 3 түрлүү салаттан алып табакка сала баштады. Ала кой. Сен үчүн атайын кафеден алдырдым. Азыр сен жакшы көргөн куурдакты да алып келишет. Болгондо да кийиктин куурдагы. Сиз каяктан билесиз менин куурдакты жакшы көрөрүмдү? Жаркынайдын тартынуусун таң калуусу жеңди. Жаркын, сен жөнүндө көптү билем. Ошон үчүн бүгүн чыгынып сүйлөшөйүн деп чечтим. Чынын айтсам, сенде олуттуу сөздөрүм бар. Азыр кандай баштарды билбей жатпаймынбы? Ошон үчүн шашпашым керек. Андан көрө алып отурчу тамактан, деп Жамшит сөз таппай калгандай унчукпай калды. Анын бул мамилесинен улам Жаркынай өзүнө сөз айтканы турганын сезди. Андыктан бул жашы улуу, ашкананын кожоюну катары өзүнө иш берген адамдын шагын сындырып катуу да айтпай, үмүттөндүрүп да койбой эптеп кутулуштун амалын издеп баштады. Экөө алдыдагы тамакка алаксыгансып унчукпай калышты. Аңгыча куурдакта алдыга келип, желген соң Жамшит олуттуу деген жанагы сөзүн баштады. Ал өзүн канчалык колго алайын десе да, дирилдей чыккан үнүнөн толкунданганы билинип турду. Жаркын, баятадан бери менин эмне айтарымды болгулоп турдуңбу же жокпу билбейм. Мына сен деле менде эсептеп көрсөм 3 айга жакын иштептирсиң. Ушул учурда сен мага эле эмес, бүткүл ашкана жамаатына жакшы гана жактарыңды көрсөттүң. Өзгөчө мага сенин эмгекчилдигиң, чыдамкайлыгың, токтоолугуң жакты. Чынын айтсам, сени жакшы көрүп калдым. Сендей турмушка бышкан, баарына түшүнгөн жубайым болсо деп кыялданчу элем. Ошон үчүн колуңду сурайм, Жаркын. Сунушумду четке какпайсың деп ишенем. Ооба билем, күйөөң менен биротоло ажыраша элегиңди, кайра жарашып жашаарыңарга да ишенип жүргөнүңдү. Бирок өткөнгө кайрылып эмне кереги бар? Мен да мурунку жашоомду унутайын, сен да унут. Экөөбүз ошентип жакшы жана бактылуу жаңы жашоо баштайлы, кандай дейсиң? Байке, бул сөзүңүз мен үчүн абдан эле күтүүсүз болду. Ошон үчүн ойлонгонго убакыт бересизби? Баятадан бери эмне деп жооп беришти билбей отурган Жаркынай оозуна капыс келе калган ушул сөздү кандай айтып жибергенин билбей калды. Жеңилдей түшкөнү менен аны үмүттөндүрүп койгонуна дароо өкүндү. Макул, Жаркын, макул, кубанган түрдө үн катты Жамшит. Болуптур, жакшылап ойлон. Мен сени шаштырбайм, канча болсо да күтөм. Бирок ушул учурдан баштап сага кам көрө баштоомо мага уруксат бер. Мен мындан ары сага идиш жуудурбайм. Келечектеги жубайым катары жакшы жумушта камдап койгом. Жаркын, менин шаардын ортосунда Ырыскы деген кафем бар экенин угуп жүрсөң керек. Ошого сени администратор кылып дайындайын дегем. Бирок бул бизнести билбесең кыйналасың го деп айныдым. Ошон үчүн сени азырынча аш постчунун жардамчысы кылып иштете турсам, анан үйлөнгөнүбүздөн кийин ишти алып кетсең. Жамшит байке, биякта эле иштеп турайынчы. Анын үстүнө мен сизге макулдугумду бере элекмин да, деди Жаркынай. Бул кишинин жардамын ала берсе, кийин өзүн милдеттүү сезип, сунушунан баш тартуу кыйындарын ойлоп. Жаркын, азырынча ашпозчунун жардамчысы болуп иштей тур. Түрдүү тамактарды жасаганды үйрөнүп алсаң, кийин кереги тиет. Анан ошол тараптан батир караштырам. Жашай турсаң, анан
Жамшит байке, мен биякта эле Гүлүп эже менен жашай турайынчы. Макул, жашай тур. Бирок ашпозчулукту өздөштүрүшүң керек. Анткени кийин кафенин кожойкеси болгонуңда жардамы тиет. Мейли,